Ар бирибиз өзүбүздүн бактыбызды өзүбүз таап алабыз. А бирок баарыбыз биригип келип, мамлекеттин тагдыры кандай болот? Биз ушуну ойлонушубуз керек. Биз мигрант эмеспиз. Кимбиз деген суроо болот анда. Биз журт багар, эл багар. Биз мамлекетти багып аткан инсандарбыз. Жердин астында маңдайыбызга бүткөн, жердин үстүндө ырысыбызга бүткөн жараткандан берген кен байлыктын тагдырын жападан жалгыз эл гана чечет, башка эч ким чече албайт. Мен жөн эле кантип олтурам мен. Эгер бөтөн жактан келген коноктор төрүбүзгө чыгып, бизди бийлеп, биздин балдарды сабап, биздин сууларды булгап атса, мен унчукпай отургандай, мен киммин? Мен дагы бул кендердин иштешин каалайм. Бир шарт менен. Кыргыз алтын иштетсин. Кытай алтын эмес. Концерт менен 1 саат көңүл ачат. Курсагың тойгосо 2 саатта тойгозот. А бизге түбөлүк келечек керек. Бизге өзүбүздүн болбосо балдардын келечеги керек. Сен акча бербей, контракт бербей оксоңор экен. Мен силердин жатаканаңарды өкмөт караса экен. Стипендияларды өкмөт караса экен. Мыкты окуганыңарды өкмөт өзүнө алып, бүткөнгө чейин бүткөндөн кийин жумуш менен камсыздап, өкмөт өз ата-энеси катарында караса экен. Урматтуу коллегалар, кыргыз бийлигине элдин ишенимин кайтармайынча программаны алтын тамга менен жазсаңар эч нерсе эч качан ишке ашпайт. Ушул мезгилге чейин биздин ата-бабаларыбыз алтыны жок жашап келдиби? Жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жол айтып жашай алабыз. Тойгулачы ушул жерди талкалаганды, же болбосо жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолордон цианидтерди агызып, соляркаларды агызып, көргөн күнүбүз турусун кыргыздар. Биздин байлык көмтөрдүн алтын эмес, кумбелдин көмүрү эмес, же сандыктын темири эмес. Биздин байлык биздин балдар.